Кудайдын чакырыгы 25 август. Мени курчаган адамдар мени сүйүп жатышса да, өзүмдү жалгыз сезишим мүмкүн. Ал эми мен өзүм кимдир бирөөнү сүйсөм, бир гана адамды сүйсөм, менин жашоом байыйт. Бардыгы башкача. Өзүмдүн убактымды, каражатымды өзүмдү да арнап кое алам. Мунун баарын сүйүү кылат. Сүйгөн адам курмандык кыла алат. Адамдык эле сүйүү көп эрдиктерге даяр. Кудайдын сүйүүсүчү? Кудайдын сүйүүсү жеткилең сүйүү. Ал бизди эч кандай шарттарды койбой сүйөт. Биз аны сүймөк турсун, аны тааный элегибизде эле ал бизди сүйгөн. Ал жөнүндө ойлоп да койбой, керек болсо анын мыйзамдарын бузуп, ага каршы күнөө кетирип жашап жүргөнүбүздө эле сүйгөн. Таң калам. Биз ушунчалык бузулган адамдарбыз. Бири-бирибизге жана Кудайга канча көйгөй жаратабыз. Эми Кудай тазаласа, эми кайра күнөөгө батабыз. Ошонун баарына карабай, Кудай бизди сүйдү. Биз анын сүйүүсүн таанып билдик. Анын сүйүүсү үчүн даңтайлы. Анткени анын сүйүүсүнүн негизинде биз тозоктон, түбөлүк жазадан куткарылдык. Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Бизди сүйгөндүктөн биздин тозокко барышыбызды каалабай, Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта өлдү. Кудайдын жеткилең сүйүүсү үчүн рахмат.